Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Силер менен бүгүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдары министрлигинин алдындагы жарандык коргоо адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунун турмуш тиричилик коопсуздугу кафедрасынын башчысы майор Ногойбаев Чыңгыз Усенович. Бүгүн сиздер менен өтө турган тема обочолонуу учурундагы аракеттер. Жана бүгүнкү темада биз обочолонуу учурунда кандай иш аракеттерди туура аткарабыз? Обочолонуу деген эмне? Өзүбүздүн обочолонуу учурда жеке гигиенабызды кантип сактайбыз? Кандай физикалык активдүүлүктөрдү аткарабыз жана көнүгүүлөрдү аткарабыз? Ошол боюнча баяндама бермекчимин. Обочолонуу бул адам үйдө калып өтө зарыл болгон учурларда гана үйдөн чыгуучу аракет. Бул өтө кооптуу жугуштуу оорулар чыкканда киргизилүүчү эң натыйжалуу чаралардын бири болуп саналат. Обочолонуу учурунда төмөндөгү эрежелерди аткаруу зарыл. Биринчи, акыл эстүүлүктү көрсөтүп, коомдун жана өзүнүн жакындарынын астындагы социалдык жоопкерчиликти моюнга алып, айланадагылар менен болгон байланыштарды чектөө. Экинчи, жеке гигиена эрежени сактоону улантуу. Колду тез-тезден жууп, 20 секундтан кем эмес самындап жууп туруу же спирт камтылган антисептик менен тазалоо. Муну өзгөчө коомдук жайларга барып келген сайын аткаруу. Үчүнчү, ар бир 1,5 саатта бөлмөнү желдетип туруу жана үйдү нымдуу тазалоонун санын көбөйтүү. Эшиктин туткаларын тазалоо, ошондой эле гаджеттерди дезинфекциялоо. Телефонду бетке тийгизбей смартфондор үчүн кулакчындарды пайдалануу. Төртүнчү, үй бүлөнүн баардык мүчөлөрүнүн өз алдынча алек болуусун уюштуруу керек. Үйдү тазалоодо, үй кинотеатрын уюштурууга, үй бүлөлүк оюндарды ойноп, убакыт өткөрүүгө, сүрөт тартуу, китеп окуу, чет тилдерди үйрөнүү жана башкалар менен алектенүүгө болот. Бул аткарылган аракеттин баары тең позитивдик маанай баарыбызга тартыларын унутпашыбыз керек. Бешинчи, өзүңүздөрдүн функционалдык милдеттериңердин тынымсыз аткарылышын камсыздоо менен жумушту аралыктан аткарууну уюштуруу, аралыктан иштөө менен окууга өтүү. Бул үчүн биздер телевизор, интернет, телефон аркылуу көп иш аракеттерди аткарууга абдан көп ылайыктуу шарттар түзүлгөнүн биз унутпашыбыз керек. Ошондой эле биз кийинки теманы кийинки бөлүгүн окуйбуз. Бул үйдөн чыккан учурда. Үйдөн чыккан учурда биз кандай иш аракеттерди аткарышыбыз керек? Биринчи, көчөгө жеңдер узун кийимдерди кийип чыгышыбыз керек. Жаныңарга кагаз кол арчыларды салып жүргүлө. Аларды эшиктерди ачканда, лифттердин баскычтарын баскан учурда пайдаланууну унутпашыбыз керек. Колдонулган арчыларды таштанды челекке таштагыла. Акчаны азыраак кармаганга аракеттенгиле. Акчаларды пайдалангандан кийин колуңарды тазалоону унутпаңыздар. Колуңарды тазалабастан бетти, мурунду, көздү кармабагыла. Үйдөн чыккан учурда бет капты коомдук жайларда гана пайдалангыла. Башка адамдар менен болжолдуу 2 метр аралык сактагыла. Үйгө кайтып келгенден кийин колуңарды антисептик менен тазалагыла. Бут кийимди кире беришке чечип, дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалагыла. Ачкычтарды, сумканы кире бериштеги өзүнчө кутуга салгыла жана жаныңарга салып жүргөн бардык буюм тайымдарды тазалагыла. Карантин убагындагы физикалык активдүүлүк. Физикалык активдүүлүк вирустук инфекциялардын тобокелчилигин жана кооптуу деңгээлин кыйла төмөндөтөрүн биз унутпашыбыз керек. Ошондой эле үйдө отурган адамдын кыймыл аракети аз болгондуктан биз жеңил физикалык активдүүлүктүн түрдүү көнүгүүлөрүн аткаруубуз биз үчүн зарыл. Бул көнүгүүлөрдү өзүбүздүн үй бүлө мүчөлөрү менен позитивдик маанай тартуулаш үчүн аткаруубуз абдан зарыл болуп эсептелет. Ошондой эле кийинки бул окуучулардын күн тартибин кантип уюштурса болот. Болжолдуу түнкү уйку нормалары бул жерде көрсөтүлгөн. Биринчи, биз
1 класстан 6 класска чейинки окуучулар 10 саат, 7 класстан 9 класска чейин окуучулар 9 саат, 10 класстын жана 11 класстын окуучулары 8 саат түнкү уйку нормаларында уктоосу зарыл. Ошондой эле физикалык иш-аракеттер, ачык оюндар жана физикалык өнүгүүлөрдүн башка түрлөрү мектеп окуучулары үчүн 2,5 саат убакыт болушу эске алышыбыз керек. Тамак аш. Окуучуларга күнүнө 4-5 маал тамак аш берүү сунушталат. Тамактын ортосуна интервалдар 3,5-4 сааттан ашпаш керек. Сууну көбүрөөк ичкиле. Суусундукту көп ичүү ооз мурун көңдөйүндө инфекциянын узак убакытка чейинки болушуна жол бербейт жана организмдин вирустар менен күрөшүү процессинде пайда болгон ууларды жок кылат. Кийинки бул компьютерде иштөө убактысы көрсөтүлгөн. Бул жерден көрүп турасыздар, 1 класстан жана 11 класска чейинки окуучу балдар канча убакыт компьютерде көрсөтүлгөн иштөө мөөнөтү бул жерде ар бир класс окуучулар үчүн көрсөтүлгөн, аныкталган. Ошондой эле тыныгуу интервалдары 15-20 мүнөттөн кем болбошу зарыл. Ошондой эле сабактын аягында сиздерге үй тапшырмасын айтмакчымын. Бул биринчи үйдөгү күн тартипти түзүү. Үйдөгү күн тартип кандай болуш керек? Эртең менен кечке чейинки убакытта сиздер кандай көнүгүүлөрдү, кандай иш-аракеттерди кыласыңар, ошону кагаз бетине жазып түшүрөбүз. Экинчи, обочолуунун канча жана кандай пайдасы бар, ошолорду аныктайбыз. Аларды дагы биз тизме кылып кагазга жазабыз. Кандай ушул обочолуун учурунда кандай пайдасы бар экенин жана канча пайдасы бар экенин аныктайбыз, аны үй бүлө мүчөлөрү менен талкуулайбыз. Үчүнчү, кайсы кесиптин ээлери обочолуун учурунда иш алып барат жана эмне үчүн аларды да аныктап, аларды дагы кагаз бетине тизмектеп жазабыз. Ушу менен сабактын соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламаттаныңыздар жана үйдө болуңуздар.